Бостереде каза тапкан 23 жаштагы эс алуучунун өлүмүнө шектүүлөр кармалды. Бостере айылында каза тапкан 23 жаштагы жигиттин өлүмүнө шектүү 4 киши кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Маалыматта шектүүлөрдүн бири мурда соттолгон 32 жаштагы Бишкек шаарынын тургуну жана Ысык Көл облусунун 28 жана 29 жаштагы 3 тургуну болуп чыкты. Ысык Көл райондук соттун чечими менен шектүүлөр 2 айга убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Ички иштер министрлиги шектүүлөрдү кармоо учурундагы видео жарыялады. Бирок бул видео эски болуп чыкты. Анда 2 жыл мурдагы окуя таратылган. Милиция Ысык Көлдө уюшулган кылмыштуу топтун мүчөлөрүн кармаган эле. Ички иштер министрлиги эмне үчүн эски видеону жарыялаганына түшүндүрмө бере элек. 6 августта Бостере айыл аймагында Золотые Пески пансионатынын жээгинде 23 жаштагы адамдын денеси табылган. Кийин ал Талас облусунун тургуну экендиги жана көлгө үй бүлөсү жана достору менен келгендиги белгилүү болгон. Маркумдун жакындарынын айтымында ал жергиликтүү жарандардын ур токмогунан каза